өткөн адамдарга алар болсо жаза берет. Эгерде ал каналга өтүп Кыргызстандан видеолорун көрүп салсаңыздар, ал канал бузулуп кетет, ошондуктан көрсөтө албайм депчи. Кыскасында бул чын бир канча бир түрүндөчү, бирок канал уже чоң болгон болсо, көптөгөн подписчиктери бар болуп турган болсо, эч бир кыйынчылык жок болуш керек. Ал эми каналдын ссылкасын берип көрсөткөнгө, бөлүшкөнгөчү. Ошондуктан сиздер менен мен ачык болоюн дедим. Бул видеодо баарын толугу менен сиздерге көрсөтүп, түшүндүрүп кетем. Жана бул видеодо өз окуум боюнча да айтып кетем. Анткени бул видеодо мен каналды ачык көрсөтө алам деп мактана алдым. Биринчиден, экинчиден өз окуум менен да мактана алам. Анткени бул видеодо мен өз окуучумдун каналын көрсөтөм. Анткени окуучумдун каналына да доступ дагы бар. Атайын видео үчүн берип турду. Кирип буюрса сиздерге көрсөтөйүн. Ал эми өзүм менен тааныштырып кетейин. Атым Элан, 2016 жылынан бери YouTube'да иштеп келем. Көптөгөн алтын баскыч, күмүш баскычтарым бар. Алар боюнча бул жерге сүрөт коюп коем. Өткөн сүрөт, бул жакта мындан да көп уже баскычтар болду. Көбүнчө адамдар YouTube'да үнү жок жана жүзү жок видео тартып иштегиси келет. Американский YouTube'да депчи. Ошол американский YouTube деген да нерсени түшүндүрүп кетейинчи. Көбүнчөлөр түшүнбөйт. Кантип көчүрөм американский YouTube'ду, ал эмне депчи. Мен азыр геолокациялардын баарын көгүзүп, Америкадан келген просмотрлордун баарын көрсөтүп, сиздер менен бөлүшүп кетейин. Бул окуучумдун каналы. Ат жөнү Cute Ari World. Окуучум мен үйрөткөн нерсени тартат. Окуубузга келген ар бир тарифтер бар. Куратор жардам берет, өзүм лично мен жеке жардам берем деген тарифтер бар. Мен менен жеке ишке кирген болчумун. Бирок окуучубуз өзүнүн иши каналга караганда важныйраак экен, чынындачы. Өзүмдүн бизнесим бар, ал нерсе убакыт жетпей атат деп каналын таштап койгондо, ошондуктан азыр доходдор түшүп кеткен, болгону 2,5 миң сом келген десек болот акыркы 28 күнүн ичинде. Бирок мен бул менен бөлүшпөйм. Азыр сиздер менен общий аналитикасын көрсөтөйүн сиздерге. Башында каналына өтүп эмне тартат жана кайсы убакыттан бери видео тартып келет көрсөтөйүн. Канал 2023 жылы 23 декабрда ачылган. Ровно 1 жыл. 1 жыл десек деле болбойт. Анткени канал ачылгандан кийин сразу видео чыгып баштаган эмес да. Өзүңүз деле кирип көрсөңүз болот. Окуума киргенде бул багытты мен сунуштап бергем. Ушул багыт тартсаңыз болот, болгон телефон эле керек. Жана үнү жок жана жүзү жок тартасыз деп бүт нерсе менен же болбосо өзүм, же болбосо биздин командада кураторлор баары жардам берет. Анан сиз ойлошуңуз мүмкүн. Сен окууңа катталып эмне кылам же башкалардыкына катталып эмне кылам? Эрлан, сага ушуңа эле рахмат. Сен башка адамдарга караганда, башка үйрөтмөндөргө караганда уже бекер эле биз менен багыт менен бөлүшүп берип атасың. Сонун иштей турган багыт менен депчи. Бирок айтарым, сиз менен багыт менен бөлүшүш жетиштүү эмес да, анткени сиз өтө көп тонкостьтарын билишиңиз керек. Анан мисалы мен айтып жаткан билим, бул лично менин опытымда, мен бөлүшүп жаткан нерсе башкалардын айткан нерсеси менен келишпей калышы мүмкүн. Андан кийин менден бир сөз угулуп, башкадан бир сөз угулуп, экөөнү топтоп туруп бир иш кылайын десеңиз болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде үйрөнөм, окуйм десеңиз жана менин сөздөрүмдү угуп аткан болсоңуз, то менден үйрөнүшүңүз керек. Эгерде менден бир канча маалымат алып тиги жак менен барсаңыз, уже тиги жак менен мындай спор болуп калат да, тиги Эрлан мынтип айтпады беле, сен эмне үчүн мынтип айтып жатасың депчи. Ошондуктан эгерде менин чындыктарым сиздерге жагып жаткан болсо жана жагып жаткан болсо, мен да үйрөнгүм келет дей турган болсоңуз, жана менин сөздөрүмдү угуп, американский YouTube эмне экенин билгениңиз, мен себепкер болсом, ошол нерсеге мен себепкер боло турган болсом, бир адамдан эле үйрөнүшүңүз керек да. Мен айтып жаткан жокпун, обязательно менден окуп алыш керек депчи. Жөн эле менин сөзүмдү угуп, ошол менин сөздөрүм менен бир кылышыңыз керек. Анткени мен мисалы менин окуумда мындай жок да. Ар бир каналга ар бир AdSense ачыш керек депчи. AdSense деген бул ошо түшө турган, акча түшө турган баракча да, кошелек десек болот. Мен антип айтпайм. Ал адамдардын жашоосун өтө кыйнайт да. Ал AdSense ачыш оңой эмес. Көп убакыт кетет. А башкалар болсо ар бир каналга ар бир AdSense ач деп сунуштайт экен да. Анан мага келип алып менден эле сурашат. Мага тиги мынтип айтпады беле, сен эмне үчүн мынтип айтып жатасың депчи. Ошондуктан бир уже экспертти угуп жаткан болсоңуз, ошонун аягына чейин угуп, ошо менен жыйынтык кыла турган болсоңуз жакшы деп айтарым. Кыскасы каналга дагы өтөйлүк. Бул жерде кандай видеолор тартылат десеңиз, Avatar World деген оюн бар. Почти бүт окуучулардын баары Avatar World нишасында менин окуучуларым да, почти бүт ушул оюн тартып жаткан окуучулар менин окуучуларым. Точнее, канал алып барып жаткан адамдар менин окуучуларым. Эмне үчүн? Анткени бул каналдарды мен өзүм алып барчумун. Бул нишада, багытта мен өзүм экспертмин. Бул оюнду кантип ойнош керек, кайсын басыш керек, эмне кылыш керек, мен точно четко билем, жана менин кураторлорум да билет. Ошондуктан сиздерге точно четко үйрөтүп бере алат да, бул оюнду ойнойм, кийин тарткым келет десеңизчи. Анткени бул оюндун ичинде тонкостьтер өтө көп. Жөн эле кирип тартып алып эле, жөн эле кирип записти күйгүзүп алып, нары бери оюнду бияка жана тияка жөнөтүп, анан кийин ойго келген сценарий кылып эле чыгара берсеңиз просмотр албайт да. Ошондуктан сиз же болбосо мен менен же кураторлор менен иштешип жыйынтык кылышыңыз керек. Ал эми популярный деген видеолорго кирелик. Карасаңыз 11 ай мурун видеосу 1,6 миллион просмотр алыптыр. Эмне үчүн алыптыр? Анткени бул жакта оюндун ичинде бир секреттер бар да, ошол секреттерди катып коюптур, аларды каяктан табабыз, ошолор жөнүндө да. Андан кийин сиз деле кирип алып ушул видеону 11 ай мурун тартылган видеону кирип туурап азыр Эрлан багыт менен бөлүштү, азыр мен ошол видеону туурап киргизип коем десеңиз, бул уже давно не актуальный да. Актуальный нерселерди тартышыңыз керек. Актуалдуу нерселерди каяктан табабыз, ал темаларды каяктан алабыз, анын баары окууда үйрөтүлөт буюрса. Кыскасы, 1 жыл өтө элек жатып, каналда 194 видео чыкты жана 194 видеонун көбүнчөсү кыска видеолор, шорт. Кыска видеолор бул багытта именно ушул подачада просмотр албаптыр, именно ушул каналда десек болот. Эми эң кызыгына өтөйлүк. Акыркы 90 күн иши канал канча тапты? Акыркы 90 күн иши канал $71 тапты. Эмне үчүн? Анткени акыркы 90 күн болгону 10 чактуудай чыкты да видеочу. Акыркы күндөрү эле толтура видео чыгара салыптыр. Видеолор өтө аз. Видеолор стабилдүү түрүндө чыгыш керек. Актуальный темаларга чыгыш керек. Ар дайым чыгып туруш керек да. Андан кийин мисалы бул каналдагы окуучумдун айтуусу боюнча, мен бизнесим бар, кол тийбей атат деп каналды алып барбай койгон көрүнүспү? Түйүндө 4 бурчтар болбосо, значит ушул убактарда видео чыккан эмес да. А бул жактарда эптеп чыгып кайра жок болуп кеткен. Ошо стабилдүү алып барыш керек. Эми 360
365 күн içinde 1 жыл өтө элек 365 күн içinde канал канча алып келди көрөлүчү. Активно мындай каналды жакшы алып барып жүргөн кездеринде канал $5588 алып келди. Эң көп бир күндө $103 алып келди. А так в среднем $50 тегереги алып келиши. Настройкага киргизип Photoshop монтаж эмес экенин көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жака өтүп тилекке каршы сом жок, сом болсо сомго коймокмун. Российский рубль деп коюп коеюн. Рубль сомго жакыныраак го. Ошо 500 миң табылды да. Эми өзүңүзгө суроо берип койсоңуз, телефондо онлайн түрүндө билим алып, бир гана телефон менен интернет аркылуу монтаждап, видео тартып, видеолорду американский ютубка үнү жок жана жүзү жок арнап киргизген видеолоруңуз үчүн 510 миң рублей төлөп берди да. И то бул өтө жакшы результат эмес. Мен сизге кийин да каналдар менен бөлүшөм. Катталып коңуз менин YouTube каналыма, эгерде мен биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз. Мындан да чоң каналдар бар да, 510 миң бир айда алып келген каналдар бар, окшоолордукучу. Бул честно мындай сонун результат деп айта албайм да, анткени өзүңүз деле көрсөңүз, видеолор эптеп чыкканда, күн сайын маяктын баары түйүн баары квадратиктер болуп, күн сайын видеолор чыга турган болсо, бул акча 10 эсе көбүрөөк болмок. Эптеп иштеген каналда эптеп результат да. Бирок эптеп десек деле бул жөнөкөй адамдар үчүн канча деген акча? Мисалы, азыр мен калькуляторду алайын, калькуляторду ачайлык. 510 миң рубльди биз бөлүп көрөлүк 12ге. 12 айга, 12 ай өтпөдү, 1 жыл өттү. Ай сайын 42.500 алып келишкен да бул каналчы. Эптеп иштеген үчүн эле 1-2 саат бир күндө иштеп киргизип койчу, и то күн сайын эмес. Сиз күн сайын алып келсеңиз, мындан да жакшы жыйынтык болот. Мен лично бул канал менен бөлүшүп атам да, окуучумдучу. Мен эмне үчүн муну баарын айтып жатам? Анткени мен бул окуучу менен лично иштешкенмин да. Мен личный тарифке кирип, мен иштей турган, менден үйрөнүп турган тарифке кирген кураторлор менен эмес, мен менен. Ошон үчүн ушундай жыйынтык болгон. И мен лично билем да, канча күн өткөзүп, канча күндөн бери видео кылбай койгон күндөрүнчү. Ошондуктан эми өзүңүздүн ишиңиз менен салыштырып көрүңүз. Сиз 42.500 бир айда табыш үчүн канча саат иштейсиз жана кандай менет кыласыз? Бул жакта свободный график. 1-2 саатыңыз бош болдубу? Кыла бересиз да, иштейчи. Өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Ушунча акчаны табыш үчүн сиз канча менет кыласыз? Канча саат иштейсиз? Мисалы 10 саат иштешиңиз мүмкүн бир күндө. 10 саат ишти токтобой иштешиңиз мүмкүн. Ал болсо оор иш болушу мүмкүн 10 сааттын ичиндечи. Өтө оңой бир баскычты баса калып эле таба каласыз деп айтпайм. Да, менет керек. Окууга киргенде мындай сыйкырдуу нерсени күтпөңүздөр. Аяктан сиз бир ай билим аласыз. Жок дегенде бул кадимки кесип да. Бир-эки баскычты баса калып 42 миң бир айда түшүрө албайсыз. Кадимки кесип деп алышыңыз керек да, мындай чоң бир важный профессия деп элечи. Анткени сиз бир ай окуйсуз. Башка мындан да важный профессиялар, медицина жана башкасын канча жылда окушат. Бул жакта сизге бир ай эле керек. Бир ай эле нормально убакытты бөлүп койсоңуз, көбүнчө адам бир айды нормально бөлө албайт. Анткени көбүнчө адамдар келип ойлойт да, азыр мен келем, окуусуна азыр 2-3 сабагын көрөм, бир канал ачам, бир видео киргизем, бүттү, ушу мен акча таап кетем го дейт да. Бул жакта чындап менет керек. Адам 200 видео чыгарган. Бирок ал бир жылдын ичинде да, мындай эсептей турган болсок, бир күн чыгарбай, бир күн чыгарып иштептир. Видеолорго 1-2 саат кетет. Ошо менен эсептей турган болсок, бул чынында өтө жакшы акча, өтө жакшы. А бирок бунун баары бир жыл ичинде табылган эмес да. Иштеп жаткан учурунда табылган. Ошондуктан ошол статистиканы көрүп көрөлүк. Мына, доходду ала турган болсок, январдан баштап июлга чейин акча таптыр да. Всё время баспай эле коюн. Анткени именно аракет кылып, именно иштеп турган эле графикти алайын. Азыр биз сиздер менен точно билебиз ушул акчаны канча убакытта тапкан. Бул жака биз январда алайлык. Январда алдык. 2024-жылда ала берелик. 23-тө иште эле болгон эмес. Бул жака бир июлга чейин, же августка чейин деле ала берем. Июлга чейин ала берейин. Июлдун жарымына чейин алып кое берейин. Мына бул основной кирешенин туугандарым. Январда, февралда, март, апрель, май, июнь. Июлда эсептеп эле койсок болот. Анткени карасаңыз, бунун жарымында эле видео чыкканда чынында аракет кылган убакыттар такыр башка. Даже ушунда эки бөлүп салсак болот. Кыскасы, жарым жыл ичи ушунча кирешеге чыгыптыр. Эми сиздер менен туурараак калькулятор менен санап көрөлүк. Жанакы 42.500 деле бир айда көп. Бир эптеп канал алып барып таштап койгон канал ар бир айлыкка бөлө турган болсок, 12 айгачы 42.500 чыкты. Бирок по факту канча иштеди? Именно киреше алып келип аткан күндөрдү, именно иш алып бараткан күндөрдү эсептелик. Ошо менет кылып аткан учурда канча алып келди? 476 миң бөлүү 6 ай. 80 миңден ай сайын бул канал алып келиптир. Эми өзүңүзгө кайра суроо бериңиз. Сиз ушул акчаны канча убакытта табасыз? Мен эч бир түрүндө мактана албайм. Мен көп табам силерден, же болбосо окуучум көп табат. Сиз ушундайсыз, бул мындай депчи. Жөн эле сизге түшүндүрүп берейин дегем да. Что Кыргызстанда отуруп эле телефон аркылуу эле кыргыз тилинде, мисалы мен кыргыз тилинде кыргызча үйрөтөм да. Үйрөнүп эле орус тилин, англис тилин билүү кереги жок. Ушул видеолордун баарын каналдарда сөз жок видеолорчу боло турган болсо да, бул переводчик, нейросеть жана озвучкалар менен кылынат, таанын баарын үйрөтөбүз. Бул жерде мына free new year gifts in avatar world деп турат. Бесплатный жаңы подароктор оюндун ичинде деп турат да, аватар worldдун ичиндечи мисалы. Муну переводчик аркылуу уш 5 жазып болгон өтө деле кыйын эмес деп ойлойм. Мунун баарын үйрөтөбүз. Эми кийинкиси ушундай каналдан үйдө сизде балдарыңыз бар дейлик, бир 12-13 жашта, же болбосо үйдө тууган тааныштар, братчикаңыз, же болбосо эжекеңиз да бирөөлөр бардыр. Мен окуума кирип, ошол адамдар менен бирге билим менен бөлүшүп, ушундай каналдан 5-өөнү 10 ачсаңыз эмне болот? Ошо өзүңүзгө суроо берип койсоңуз, мону оңой эле 5 эсе көбөйтөрсөк болот да. Анткени ушундай каналдан 5-10 эсе болсо элестетиңиз. Эми
мындай сизден розовый очкини чечейин, американский YouTube оңой 5-6 күн иштеп коюп эле кирешеге чыгып кетем. Instagram YouTube'да Эрлан сен айтпасаң да башкалар айтат го оңой депчи. Мен ошолорду угуп келгем, сен эмне мага кыйын деп айтып атасың деп ойлобош үчүн силерге түшүндүрүп кетейин. Эми мына за все время дегенди алам. Канал качан ачылган жана качан кирешеге чыгып баштаган. Аны биз бул график аркылуу билсек болот. Мына канал болсо 23 декабрда ачылган, сиз билгендей эле. Создано мына дата создания жазылып турат. Мынча мелочтардын баарын көрүп доказывать этип сизге ким айтып берет экенин билбейм. Башкалар даже каналдын атын да айтып койбойт, шилтемесин да билбейт, бирок мен сиздерге полный статистикасын көрүп чыгам азыр. 23 декабрда ачылган мына. 23 декабрда ачылды. Өттү канча? Бир ай өтө элек, даже мына 8 январда уже биринчи просмотрлар кеттиптир да. 10-15 күн кетти деп коелук. Андан да эрте просмотрлар келе баштаптыр. Мына уже 6-ларында деле келе баштаптыр. То есть биринчи просмотрлар 10-15 күндө болду. Бирок 10-15 күндө болду десек, бул билимдин баарын топтош үчүн андан мурун да убакыт кеткен да. То есть мен окуума кирип, билим алып, ошо билимди эске тутуш үчүн 1 ай кетет. Анткени мен окуум жөнөкөй окуу эмес. 70 сабак бар. 70 сабакты көргөнү уже не просто. Анан билим алды дейлик. Өткөндө 1 ай кеткен. 1 ай эмес, даже жарым ай кетти деп эсептеп коелук. Баарын көрө элек жатып эле баштаган. Мен билем бул окуучумду. 15 күн билимге кетти өткөндө, плюс 15 күн канал ачып туруп биринчи просмотрга чейин 15 күн кетти. 1 ай болдубу? Жарым ай билимге, жарым ай баштапкы аракеттерге. Ал эми 23-нда ачылган каналдын доходу качан башталганын көрөлү. Доходу мына монетизацияны 23 январда күйгүз. Ровно 1 ай кетиптир. Ровно 45 күн кетиптир. 15 күн билимге и 1 ай аракетке. 1 ай аракетке дегенде биринчи видеолорун тартып чыккан мына. Биринчи просмотрлар 15 күндөн кеткен, плюс еще 15 күндөн кийин уже канал киреше алып келе баштаган. То есть 1 ай кетти. Ушундай эксперттер барбы? Чистый статистика менен бөлүшө алган. Биринчиден. Экинчиден, алдабай, эртең бүрсүн акча табасыз дебей, розовый очкини чечип туруп, по факту статистиканы көрсөтүп, канча убакыт кеткенин санап берген. Үчүнчүдөн, 1 ай ичи кимдин окуучулары ушинтип кирешеге чыгат. Башкалардын окуучулары өтө көп окуйт, мен билем, анткени алардын көбүнчөлүгүнүн окуулары неэффективный. Өзүнүн жашоосун айтат, ийини муну айтат. Менде биринчи сабакта эле YouTube эмне үчүн төлөйт? YouTube деген эмне? 3-чү сабакта уже каналды ачабыз, 4-чү сабакта каналды настройкалайбыз, 10-чу сабакка чейин настройкалар бүтөт, все, дальше по факту иш кетет да. Эч мындай лишний сөз жок. Лишний сөздөр менин ушу видеолорумда болушу мүмкүн, бирок мен бул жакта лишний сөз эмес, даже көбүрөөк сүйлөп сизге түшүндүрүп берүүгө аракет кылам да, анткени көбүнчүсүнө кыйын сезилиши мүмкүн. Ошондуктан бир айткан нерсени 5 жолу айтып түшүндүрүшү мүмкүн бул жакта. Тиги жакта го сабактарды паузага коюп, алдыга артка өткөрүп көрө бересиз. Бул жакта түшүнбөй калсаңыз видеону жаап саласыз. Ошо мен сиз менен көрүшпөйбүз. Ошондуктан жакшылап түшүндүрүп берүүгө аракет кылышым керек да. 15 күн билимге, 1 ай биринчи кирешеге кетти. Все, кирешеге кетти туугандар. Мына сиз 1 айда кирешеңиз 1000 сом, 2000 сом боло турган болсо, бул канал уже 1 ай өтө элек жатып, сиздин бир күндүк кирешеңиз 1000 сом, 2000 сом боло турган болсо, бул канал сизге дополнительный мындай киреше аркылуу уже акча алып келе алмак да. То есть 2000 сом таба турган болсоңуз, үстүнө еще 2000 бул каналдан түшүп турмак. Ал эми бул канал уже 2000 эмес, күн сайын 4000, 5000 алып келе атканда, сиз уже өзүңүздүн ишиңизден кетип деле калсаңыз болот болчу. Билбейм, Кыргызстанда ушундай алып келе турган киреше менен иштер барбы, жокпу билбейм. Бир күндө ким төлөп берет мынча билбейм. Өзүңүздүн личный эвакуаторуңуз болуп, машина ташып, эвакуатордо мен мисалы көлдөн келет авария түшүп эвакуатор менен келгем, кеминден бери 12500 төлөгөм да. Мен ташып алып кеткенгечи Бишкекке. Ошондой иш кылбасаңыз эле билбейм. И то ал жакта бензинге кетет, эвакуатор бузулат кийин, анан дагы эвакуатор лично өзүңүздүкү болгонго карабастан деле ошо компанияларга төлөп бересиз да, ким сиз менен иштеп сизге ким заказ берип атат. Бир сонун иш болбосо эле кандай жөнөкөй иште ушунча киреше түшөт билбейм. Мына могу жерлерде дополнительный киреше кылып иштей берсеңиз болот да, өзүңүздүн ишиңизде иштеп, плюс YouTube кылыпчы мына. 2000 бир күндө таптыңыз, үстүнө 2000 түштү, 1000 сом түштү, 2000 сом түштү. Жакшы бонус. Дополнительныйчы. А бирок уже каналыңыз 5-6 миң алып келип атканда, сиз уже өзүңүздүн ишиңизди давно эле унутуп коюп, ушу каналды алып барсаңыз болот экен. Бир күндө 5000 алып келип аткан канал, эң жакшы айлардын бирин коелукчу. Бир күндө 5000 алып келип аткан канал марттан баштап 1 апрелге чейин, апрелдин 1-ине чейин. Бир айда 137 миң канал, YouTube каналыңыз алып келип атса, жөнөкөй иште иштейт деңиз, иштебейт болчуңуз, менин оюмчачы. Бирок бул окуучум кандай ката кылган? Өзүм бизнесим бар деп, кандай бизнеси бар мен билем, айтпай эле коеюн. Эгерде айта турган болсом, ойлошуңуз мүмкүн, чынында эле окуучуңуз өз бизнесин алып барып, өз каналды алып барып бизнес кыла бербейт депчи. Бул онлайн тармагында медиа бизнес деп айта алам, увереночи. Анткени вам ничто не мешает вот таких каналов 10 штук открыть. 137 миң бир айда алып келип аткан могу канал эң жакшы убактардачы. 137, 150, 170 деле миң алып келиши. Жанакы пиковый 10 миң рубль алып келип аткан кездердечи. Бирок бул окуучум убакыт жок, колум тийбейт деп каналды таштап койгон. А эгерде ошол бизнесине убакыт бөлбөй, арендасын төлөп, ишкерлерине төлөп, тиги бунусун кылып, нолго кетип, же болбосо вообще минуска кеткенден көрүп, ошол убакыттын баарын, ошол күчүн баарын ушул жумушка бөлүп, мисалы Лалафо болгон же болбосо интернеттен кичинекей бир подростокторду табып, бир 17-18 жаштагы адамдар табып, ошолорго ушул оюнду үйрөтүп, ошолор менен иштешип, аларга дополнительный акча төлөп, бул нерсени медиа бизнес кылып салса, ушундай канал